Алтын күз майрамы болуп атат. Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн уюштуруусу менен Ош облусу боюнча бүткүл дыйкандардын, багбандардын, жеңил өнөр жай ээлеринин жана өндүрүшчүлөрдүн алтын күз жарманкеси өтүп атат. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Ден соолук жакшы? Өзүң. Жаман көп продукция келип тур, туугандар. Трихо дермин дейби? Бу эмне эже бу? Органикалык айыл чарба департаменти Ош территориалдык филиалында ушундай биопрепараттар чыгат жана 4 түрдүү энтомофаг чыгат. Бизде мына триходермин дегенибиз бул айыл чарба өсүмдүктөрүнө берилет вегетациялык мезгилде 3 жылдан 5 жылга чейин беришибиз керек. Себептен бул айыл чарба өсүмдүктөрүнүн илдеттерине каршы күрөшөбүз. Илдеттердин, оорулардын споралары, вирустардын баарын мынау толугу менен жейт дагы, убагында ооруп калган убагында бул айыктырат. Мына биздин экинчи биопрепаратыбыз биолигнин. Биолигнин бул биостимулятор деп аталат. Тамыр системасын абдан жакшыртат. Тамыр системасы жакшыргандан кийин өсүмдүктүн өсүшү дагы абдан жакшы болот. Ферменттер жана өсүү гормондору болгондуктан бул жерде түшүмдүүлүктү 20-30%га чейин көтөрөт, иммунитетти көтөрөт жана эгерде алма бактарактарга, помидор бадырындарга айыл чарба өсүмдүктөргө берген болсоңуздар 10 күн, 15 күн алдын бышырып берет. Себептен биологиялык органдарды калыбына келтирип жана жакшы иштетип берет да. Мындан сырткары бизде 4 түрдүү энтомофагыбыз бар. 4 түрдүү энтомофагыбыздын ичинде эң универсалдуу мына златогласка болуп эсептелет. Златогласканы көрөсүздөр, сиздер үйүңүздө да көрөсүздөр бунучу. Караңгыда булар баягы лампочкаларга барып конушат да. Ушулар эң жакшы энтомофаг болуп эсептелет. Пайдалуу курт кумурскаларга кирет булчу. Бул жейт ширени, биттерди, жашыл биттерди жейт жана зыянкечтердин тукумуну жейт. Жана зыянкечтердин биринчи, экинчи возрасттагы курттарын жейт. 4 түрдүү зыянкечтер менен азыктанат. Андан кийин мынау бизде амблюсеис деп аталат. Бул бизде билесиздер пахта абдан жакшы өсөт дагы. Пахтада паучный клещтин бул табигый душманы болуп эсептелет. Пауктардын, трипстердин бардыгын табигый эмеси болот. Мында карасаңыздар, азыр микроскоптон каралганда мынаны карасаңыздар кыймылдайт. Буну биз кебек менен өстүрөбүз. Бизде тажрыйбабызда Кара Суу районунда, Араван районунда пахталарга жана алма бактарга дагы жакшы болот. Алма бактарга баягы желелер түшүп калат го. Ошо желелер менен да бул абдан жакшы жөргөмүчтөр менен күрөшүп келе жатат. Мына биздин трихограмма деген биздин энтомофагыбыз бул зыянкечтерди май айы убагында жер топурак 10 градус ысыганда жерден баягы зыянкечтердин имагалары өсүп чыгат да, имагалар өсүп чыгып эле мындай жумуртка кое башташат. Мындай жумуртка кое баштаганда эле мына биздин трихограммабыз барат дагы, ошол жумурткага өзүнүн жумурткасын коет дагы. Ошентип зыянкечтер менен биз күрөшөбүз. Булар табигый душман болуп эсептелет. Каяктан табабыз буларды? Буларды биз 1987-жылдан бери биолабораторияда өндүрүп келе жатабыз. Буларды биз жоготпой алып кетебиз. Жана обновление кылганыбызда биз природадан, булар өзү природада жаратылышта бар, ошолорду терип алабыз. 1987-жылдар мен төрөлүп бир эми тамтаңда басып калганда өндүргөн экен туугандар. Андан кийин биздин эң бир күчтүү энтомофагыбыз габрабракан. Габрабракан бул зыянкечтердин билесиздер баягы июль-август убагында зыянкечтердин курттары трихограмманы, златогласканын күчү жетпей калганда дагы зыянкечтер күчтүү болот дагы. Өсүп чоңойгондо 5-6 сантиметрлик убагында булар мына габрабраканды ошол жүгөрүнүн кукурузный мотылек томаттын мольдорго кое берген болсок, баягы 1 сантиметрлик куртка өзүнүн тукумун коет. Табигат ушинтип бири-бири менен бири-бирини жеп, бири-биринин организмине пайдаланып отуруп, бири-бирини жок кылат да. Ошентип мына пайдалуу курт кумурскаларды биз лабораториялык шартта көбөйтүп алабыз дагы жана жаратылышка биз дыйкан фермерлерге таркатабыз азыркы күндө. Рахмат. Кантип кеп кеңеш алсак болот? Каяка, кимге байланышка чыксак болот? Телефон номерлери барбы? Телефон номерлери бар. Мен органикалык айыл чарба департаменти Ош территориалдык филиалынын директору Эминбаева Инжира Мамыровнамын. Менин телефонум 0786-86-95-95, 0755-23-23-09. Ушул номерлер менен мага кайрылсаңыздар болот. Анаке. Абдулаташевич бир нерсе дейин дедиңиз окшойт. Бул департамент органического хозяйства жөнүндө мен тыгыз байланышам булар менен. Биз биргелешип бактабаттарга барабыз, Индира экөөбүз ошол жерде. Мына азыр өзүң билесиң, биз органикпиз да. Мына органик
болгонубуздан жалаң органикалык гана препараттарды реклама кылабыз. Мына химикаттарды такыр алдар жөнүндө айтпайбыз да. Мына азыр аябай жакшы баян кылып берди. Мына ушуну биздин дыйкандар түшүнүш керек да. Алла субханала таала бир зыян берүүчү ошол зыянкечти жөнөтөт дагы, ошодон кутултура турган 800 куткаруучу жөнөтөт да. Мына ушул Златогласка, Габра Бракан, Трихограмма, Амбилисеус, Афилинус ушулардын бардыгы бул бизди ошол зыянкечтерден сактай турган чымындар да. Буну кеңири пайдаланууну мына биздин дыйкандарыбыз ушуну үйрөнүш керек. Бул чоң илим да. Мына бир эле мисал келтирейин. Мына бактын кан талаасы деп коет да, кровяная тля дейт. Мында немени бутакта карасаңар катар болуп туруп ошол жерге тизилип отуруп алат дагы, колуң менен сыдырсаң кан болуп калат да. Аны мисал үчүн алыш өтө кыйын. Анын ичин өзүн эмеден сактап туруп, мисал үчүн химикаттан сактап туруп, бул кийизге оролуп туруп жатып алат дагы. Аны мага демектен ошону кыркып туруп бутакты химикатка салсаң да өлбөйт да. Одон өтпөйт. Аны эмне өлтүрөт? Аны деген ошол Афилинус деген ошол Ысык көлдө булардын филиалында өстүрүлгөн ушундай чымын бар. Ошол чымынды кой бере турган болсоң, ошол жерде кровяная тля 1000 жылга жок болуп кетет. Ошол жерде жашап калат баягы Афилинус. Табигый душманы ошону жеп, ошону менен азыктанып бир. Аны алыш үчүн адамдар миллиардтаган сомдорду жок кылам деп ошо канталасын. А бул жерде эң эле арзан 160 сом, 170 сом менен проблемаңы 1000 жылга чечип аласың. Жеңил эле да, ошону элге үйрөтүү ушунчалык кыйын болуп атат. Эми мына Индира Эменбаеванын мисал үчүн чынын айтканда ушу байкуштун өзүнүн машинеси менен жүрөт ушул. Өзү айлыгын бардыгын ушуга иштетет. Бул деген ушунун фанаткасы. Чындасым бул жерде ушундай иштер только энтузиазмда кармалып турат да. Мына ушул кызга мисал үчүн астына жакшы машина берип, чоң залдарды берип, элдерди мисал үчүн губернатор, район жетекчилери, айыл жетекчилери чогултуп берип, мынаны үйрөтө турган болсо Кыргызстанга миллиардтаган пайда алып келет да. Мына азыр бир жылда канча миллион тонна эме келип атат. Пестицид, гербицид, фунгицид, химикаттар келип атат. Алар силер ойлоп атасыңар да бир жылына 30 000 сомго химикат чачтым, ошол расход болдум деп. Жок, силер 3 миллионго попал болуп атасыңар. Ден соолукчу? Ден соолук кетип атпайбы? Балаңкы, өзүңкү, кызыңкы, небереңки, чөбөрөңкү бардыгын силер отравить этип атасыздар да. Мына ошон үчүн элдер силер түшүнгүлө. Мына дүйнөнү органика сактап калат. Мына азыр ушул департамент органического хозяйствонун товарларын кеңири пайдалангыла. 1 гектарга 7,5 миң эле сом расход болот. 1 гектарга. Түшүндүм. Жылына. Зато 1 гектар бак болобу, 1 гектар семечке болобу, пияз болобу, бардыгы ушун менен обработка болсо, зыянкечтерге акча коротпой каласыңар. Химикаттарга такыр акча кереги жок. Мына чымынды коюп коесуң. Просто вегетационный эмесин билиш керек да, кайсы убакта ал жумурткалайт, кайсы убакта ал канат алат, кайсы убакта ал жөрмөлөп чыгат. Ошол малды пайлап туруп эле ошондо койгула болду, жок болот да. Түшүндүңүздөр а? Бул боюнча кененирээк бир дагы өзүнчө передача кылайлы. Мейли, всё. Сизге. Индиреже, чарчабаңыз а? Рахмат. Чоң рахмат бар болуңуздар, Ошордун тургундары жана меймандары. Дагы ирет алтын көз майрамыңыздар кут болсун. Ийгилигиңиздер ийгиликке улансын.